Assalamu алейкум. Доктор Аманбаев кайрадан сиздердин кызматыңыздарда. Ден соолукка байланыштуу кызыктуу болгон темалардын сериясынан жаңы маалыматтардын жыйнагын бүгүн дагы чыгармакчымын. Буюрса бүгүн кан басымы жогору эмес, кан басымы төмөн болгон адамдар тууралуу айтып бергенге аракет кылам. Көбүн эсе кан басымы жогору болгон адамдар көпчүлүктү түзөт жана мындан арылуу үчүн көп учурда узак убакыт бою, жылдар бою дары дармек ичип жүрүүгө туура келет. Ал эми дагы бир оору бар. Эми муну оору десек болобу болбойбу анык билбейм. Артериальный гипотония, кан басымынын төмөн болушу, 100дөн төмөн болушу, систолический, ал эми диастолический дагы андан дагы төмөн, 60-50 андан дагы төмөн болушу мүмкүн. Чындыгында кан басымынын төмөн болушу кан басымынын жогору болушуна караганда кооптуураак. Анткени кан басымы канчалык жогору көтөрүлсө дагы ар кандай таблеткалар менен аны түшүрүү мүмкүнчүлүгү пайда болот. Ал эми түшүп кеткен кан басымды кайра көтөрүү кыйынга турат. Андыктан бул кооптуу. Ушуну эске алып коюңуздар жана андан сактанууга аракет кылган абдан жакшы болот. Негизи эле бир айда бир жолу болсо дагы кан басымыңызды текшертип турсаңыз жана ошого жараша аракет кылсаңыз жакшы болот, эгерде нормадан ашыкчараак же төмөнүрөөк болсо. Эми кан басымы 100дөн аз болгон адамдарга айрым кеңештерди айтып өтөйүн. Кан басымы төмөн болгондо аларга шоколад жешти, кофе ичишти сунушташат. Ушуну менен эле жакшы болуп каласың деп. Бирок бул чындыгында өтө жетишсиз. Муну менен бир күн, 2 күн эле күрөшүп коюу эмес, көп убакыт бою күрөшүп туруш керек болот. Анткени кайсы күнү болсо дагы кан андан беш бетер төмөн түшүп кетиши мүмкүн, бирок аны сиз сезбей каласыз. Андыктан азыртан аракетте болуңуз. Эмне кылсак жакшы болот? Биринчи эле аткара турган ишиңиз уйкуну нормага жеткирип алыш керек. Эгерде сиз күнүнө 8-9 саат уктай турган болсоңуз, бул сиз үчүн өтө жакшы жетишкендик болот. Кан басымыңыз дагы түшпөйт дагы, көтөрүлүп дагы кетпейт, нормада сакталуу мүмкүнчүлүгү пайда болот. Экинчи сунушум албетте сууга байланыштуу. 2 литрден кем эмес суюктук ичип турууга туура келет күнүнө. Ошондо бардык органдар өз калыбында бир темпте иштеп, зат алмашуу жакшы жүрөт. Ушуну дагы эске алыңыздар. Тамак аш тууралуу дагы айтпасам болбос. Тамак аш тууралуу мурдатан эле окшош эле сунуштарды айтып келатам. Ошол эле нерселерди дагы да айтам. Белок, шашпай сиңе турган углевод жана пайдалуу майларды жетиштүү өлчөмдө ар күнү алып турсаңыз, буюрса сиздин ден соолугуңуз менен маселелер азыраак болот. Негизи эле кайсы бир оору менен ооруп калсаңыз дагы көбүнчө эле бир нерсени туура эмес кылганыңыздан пайда болушу мүмкүн. Мисалы суук алдырып коюшуңуз мүмкүн, жылуу кийинбей. Же тескерисинче ысыкка деле өткөрүп коюшуңуз мүмкүн. Бул деле ошол сырткы таасирге туура мамиле жасабай, гигиеналык норманы аткарбагандан болуп атат. Жана көбүнчө эле үйдөгүлөр жана билген адамдар бизге айтып эле жүрүшөт сунуштарын, ушундай кылсаң жакшы болот, ушундай кылсаң ушундай болот деп пайдалуу сунуштарды айтып эле жүрүшөт. Биз болсо ага анча көңүл бурбаганыбыздан улам түрдүү оорулар менен жабыркап келебиз. Ошол катары өйдөдө айтылган сунуштарды дагы уга турган болсоңуз, буюрса кан басымыңыз төмөндөбөйт, нормада сакталуу мүмкүнчүлүгү пайда болот. Дагы бир сунушум, сөзсүз түрдө спорт менен машыксаңыз жакшы болот. Өзүңүзгө жаккан спорту тандап алыңыз. Сөзсүз түрдө кыймыл аракет көбүрөөк болгону жакшы. Ошондо кан басымыңыз дагы нормада болот. Жана оорубайсыз. Ар кандай оорулар менен ооруу мүмкүнчүлүгү азаят. Жүрөккө жардам берген болосуз. Жана дагы кант диабет оорусу менен дагы ооруп калуу мүмкүнчүлүгүңүз аз болот. Андыктан ушул кеңешти аткарыңыз. Дагы бир жолу кайталап коеюн. Уйкуну нормага жеткириңиз. 8 саат кечинде эртерээк жатып, эртерээк турасыз. Ошондо жакшы болот. Экинчи, сууну 2 литрден кем эмес ичесиз. Үчүнчү, тамак ашты мүнөздөйсүз. Пайдалуу болгон нерселерди көбүрөөк жейсиз. Анын ар түрдүүлүгүн ашырсаңыз абдан жакшы болот. Жана дагы спорттун өзүңүзгө жаккан түрүн
тандап, аны менен машыгып турсаңыз жакшы болот. Эч кур дегенде күнүнө 10-15 мүнөт чуркап койсоңуз дагы эле бул сизге өтө жакшы жардам берет. Анан дагы бир сунушум, стресстен арылган аракет кылыңыз. Чындыгында бул мүмкүнчүлүгү өтө аз болгон сунуш, ошондой болсо дагы аракет кылсаңыз болот. Кандай гана кырдаалга туш болуп калбаңыз, бул сиздин тагдырыңызда бар болгондуктан өкүнүштүн, кайгырыштын кереги жок. Болгону ошол нерседен чыгып кеткени аракет кылсаңыз болот. Же болбосо ошону туура кабыл алып, ушундай болуш керек экен эле деп ошого көнүп, абалды колдон келишинче өзгөрткөнгө аракет кылсаңыз баардыгы жакшы болот.